бул арстандар кызыл китепке кирген жаныбарлар ситис эмеси менен документи менен келиши керек. Значит, биякта учетто туруш керек болчу. Ал учетто бизде жок болгондугуна байланыштуу, значит, булар контрабанда жолу менен келген да бул жаныбарлар. Мындан ары дагы эми бул экинчиси болуп аткандыгына байланыштуу болушу мүмкүн, дагы чыгышы мүмкүн. Башка дагы багылып, ушу үй шартында багылып жаткан жапай жаныбарлар. Если бардык документтери болсо, уруксат документтери болсо, анан ал жаныбарды үй шартында кармоого мүмкүн боло турган болсо болот. Если үй шартында кармоого мүмкүн болбой турган ушундай кызыл китепке кирген жаныбарлар болсо, бул адамдарга мыйзам чегинде чара көрүлөт жана бул жаныбарлар конфискация кылынат. Мамлекетке конфискация кылынат. Жапай жаныбарларды контрабанда жолу менен алып келип аткан адамдарга айтар элем, ушундай өз алдынча добровольно деп коет го, өз эрки менен тапшырып берүүңүздөрдү өтүнөм деп сурайм да. Ошо үй шартында анткени бакканда булар толук кандуу эркин жүрө албай калат, толук кандуу тамактана албай калышы мүмкүн, ошонун негизинде ооруп, жакшы өсө албай, может, өлүп да калышы мүмкүн.